Жаңы жылдын жакындашы менен коомдук жайларды жана базарларды пиротехникалык каражаттар каптады. Бирок алардын дээрлик бардыгында тийиштүү уруксат кагаздары жок. Ошондой эле аларды сатуу талаптары да сакталбай, адамдар өтүүчү жолдорго чейин чыгып, баш аламан базарлар пайда болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен тийиштүү чара көрө албай, алсыз болууда. Жыл тогошоордо базарларда жаңылануу пайда болуп, сатуу жайлар жардыргычтарга толот. Калктын тили менен айтканда салюттарды колдонуу майрамдык шаңга шаң кошот деген түшүнүк бар. Бирок пиротехникалык каражаттарды сатуудагы эрежелер жана колдонуудагы коопсуздуктар дайым эле сакталат деп айтууга болбойт. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын Борбордук базарында пиротехникалык каражаттардын 100гө жакын түрү сатылууда. Соодагерлердин айтымында алардын баасы 25 сомдон 10 000 сомго чейин. Деген менен бул жерде жардыруучу заттарды сатууга тыюу салынган. Бардыгы кыргызча, орусча жазылган. Бизде жай жок ушу базарда сатып атабыз да. Анан муналарды жерге коюп атылат булар. Жерге коюп, алыстан күйгүзүп, 3 метр, 5 метр алыстан күйгүзүп атылыш керек да. Суроо талабы болгон үчүн элдер сатып атса керек. Сатуучулар бул каражаттарды кардарлардын суроо талабына ылайык алып келүүдөбүз дегени менен жашоочулар аны колдонууга караманча каршы. Анткени буга чейин анын кесепетинен түрдүү кырсыктар, ал тургай адамдын майып болуусуна чейин жеткен көрүнүштөр көп катталган. Эми обязательно ушул менен өтүш керек. Мындан башка деле атрибуттары толтура жаңы жылга. Я так думаю, без салютов можем обойтись. Бул эми главный, важный нерсе эмес. Эң немеси мага жакпаганы бул травма опасный нерсе. Канча деген травмалар болуп атат, жаш балдар, өтө каршымын. Биринчиден экологияны булгайт, экинчиден адамдын немесине, органдарына зыян келтирет, эки аттарын артынан ыргытып беришет, балдар чочуп, кээ выкидыш болуп атат. Ушуларга укук короо органдары жакшына кылып мындай немесе текшерүү ушуларга мына Өзбекстандай тыюу салып койсо жакшы болмок да. Бул багытта экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы сатуучуларга эскертүү берип тыюу салган. Бирок кулак салган жан жок. Өткөн жылы ага байланыштуу базар ээсине 10 000 сомго чейин айып пул чегерилген. Бирок ошол эле абал быйыл дагы кайталанып турат. Bunun sertifikatı. Satууга уруксатым жок да сен. Ар бир жок, сана алып көрсөт. Былтыргыдай көп эмес, но бирок сатууга уруксат болуп жатканын көрдүк. Кээ бирлери жашырып коюп атат. Бирок аларга биз түшүндүрүү иштерин айттык. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги түшүндүрүү иштери менен гана чектелет. Анткени эрежени сактабагандарга чара көрүү укугу жок. Андыктан аталган тарамактын адистери базарларда сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өрткө каршы машыгуу уюштурду. Көп да бул реклама кылып атпайбы кирип алып бул жергечи. Базардын бардыгы жабык турат. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул аракети менен базардагылардын наразычылыгына кабылды. Айдисер машыгууну өздөрүнө ыңгайлуу жерде өткөрүп, негизги көйгөй бар жайларды көңүл сыртына калтырды деп сынга алышты. Кире албай турган жерлер бар, мына көчөлөр жабык турат. Бардык жерде мына домдун аркаларында базарлар турат. Ол жака барбайт. Каерде жакшы ыңгайлуу жер болсо, ошол жерде өздөрүнө реклама кылып атат. МЧС, пожарный бардык жерде көрүп атасыңар өрткө каршылык кандай жерлер болуп атат. Ошол жака барыш керек. Араба турмак адам баса албайсың. Мына зон коюп турат. Ошо Бек Султандын ичин карагыла. Адам баса албайсыңар. Киргиле ана карап тургула. Мына жерден өтө албайсың. Мынаны алдыргыла. Ортодогуну. Тиешелүү нормаларды сактабаган сатуучулар бүгүн адистер тарабынан эскертүү алды. Эгер дагы баш ийбесе административдик чара көрүлмөкчү. Эскерте кетсек, өткөн жылы 31 декабрдан 1 январга караган түнү пиротехникалык заттардын күйүүшүнөн улам 5 өрт кырсыгы келип чыккан. Гулизада Туробекова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.